Сыйкыр маселесинде бүгүн өтө көп адам ойлонот. Мага сыйкыр тийген эмеспи? Мага көз аткандар, бизнесим жакшы, ишим жакшы болуп келип атып эле жүрүшпөй калды. Бунун себеби сыйкыр эмеспи? Мага бирөө дуа окутуп койгон жокпу, кара дуа кылган жокпу деген маселелер өтө көп болуп атат. Урматтуу мекендештерим, бул маселе пайгамбарыбызга дагы болгон. Пайгамбарыбызга сыйкыр болгондон кийин Аллах табарак ва таала Нас, Фалак сүрөлөрүн түшүргөн. Мен айтайын деген маселе не? Урматтуу мекендештерим, эгерде сиз таңда кечте окуп, ар дайым өзүңүзгө Куран менен жамма-жан болуп, Куран окуп жүрө турган болсоңуз, сизге эч кандай кара дуа, башка сыйкыр пыйкыр жана башка эч нерсе тийбейт. Андан эле эмес, көзгө көрүнгөн, көрүнбөгөн бале кырсыктардан сактайт. Сактануунун жолдору, урматтуу мекендешим, эң биринчи Куран менен жүрөсүз. Экинчиси, эч качан зыян бербейсиз бирөөгө. Качан сиз бирөөгө зыян берет экен, сага жооп келет. Ошондуктан зыян бербейсиз, күнөө кылбайсыз. Андан кийин урматтуу мекендешим, ихсан кыласыз, садака кыласыз, көзгө көрүнгөн бале кырсыктардан садака сактайт. Андан кийинкиси урматтуу мекендешим не? Фалак, Нас сүрөлөрүн кеч жатардан мурда дем салып, төшөккө жөн эле келип жатып албасын, балким чаян келип алган, балким бирге келип алган, кагып силкип жатып, анан турган учурда дагы ар дайым жакшы ниет менен туруп, кечирип жатып, ар дайым кечирим менен турганга не жетсин? Ошондой ар дайым жатарда, турарда Нас, Фалак сүрөлөрүн ар дайым окуңуздар. Иншалла Кудайым буйрса сизге бале кырсык келбейт. Ошондой кара дуа дагы бирдеке деген нерселерден алыс болосуз.